Ассаламу алейкум, урматтуу кесиптештер, урматтуу бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөлөрү, жалпы кыргыз журтчулугу. Бүгүн 1 декабрь. 1 декабрь биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тарыхындагы туулган күнү. Туп-туура мындан 12 жыл башта 2006 жылы 1 декабрь күнү биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясы Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинен көлүк алганбыз. Мындайча айтканда, биздин туулгандыгыбыз жөнүндө көлүктү колго алган күнүбүз. Андан бери туп-туура 12 жыл өттү. Мындайча айтканда, биздин бир мүчөлүбүз. Мына ушул жылдар аралыгында не деген гана иштерге, саясий күрөштөргө күбө болдук. Биринчи кезекте мен ушул 12 жылдык менен бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөлөрүн, күйөрмандарды, бүтүндөй мамлекетибиздин журтчулугун ушул күн менен кызуу куттуктап кетким келет. Биз алдыбызга эмне максат койгонбуз? Келечекте биздин гүлдөп өскөн мамлекетибизди курабыз. Биз ата-бабалардын каада салттарын, нарк насилдерин, тилин, дилин, рухун, касиеттүү жерин баарын сактайбыз деп убада бергенбиз. Ушул 12 жыл ичинде биз 2 жолку парламенттик шайлоого, 2 жолку президенттик шайлоого катыштык. Мына ушул саясий күрөштүн мезгилинде сиздер тарабынан аябагандай чоң колдоону сездим. Аны көрдүк. Баарыбыз аны туйдук. Айрыкча 2010 жылдагы парламенттик шайлоодо биздин жогорку кеңешке болгон мандатыбыз колубузга тиер мезгилде бийликтин кара санатайлыгы менен колубуздан алып койгондун билесиздер. Биз ошондо жаңжал чыгардыкпы? Жок. Эмне деген принципте калдык биз? Мамлекеттин бүтүндүгү, элибиздин тынчтыгы ар кандай жогорку кеңештин мандатынан бийик деп койдук. Бүгүнкү күндө 12 жыл өткөндөн кийин ушул тарыхты карап келген болсок, биздин чечимибиз абдан туура болгон. Андан кийинки президенттик шайлоодо дагы канчалаган добуштарды уурдатканына карабастан, бүтүн Кыргызстанга добуш берем деп келген азаматтарды ар кандай шылтоолор менен шайлоо тилкелерине киргизбей койгонуна карабастан, биз жеңишке жетиштик. Моралдык жеңишке жетиштик. Мына ошол 2010-2011 жылкы шайлоолордон не деген акмакчылыктарды жасагандардын баары бүгүнкү күндө кез келгенде менин көзүмдү карай албай, көздөрүндү ала качат, өздөрүндү ала качат. Бул биздин жеңиш. Бул ариеттин, намыстын жеңиши. Бул жигиттик позициянын жеңиши. Мына ошол конституция жарабайт деп биздин партия чечкиндүү түрдө каршы чыккан соңку 10 жылдык тарых баса белгилеп, ал эмес ушул гана конституция Кыргызстанды сактап калат деп чуркап, кыйкырып жүрүп кол чаап кабыл алгандар бүгүнкү күндө жер карап, элдин алдында да, тарыхтын алдында дагы уят болушуп, бул конституция бизге жарабайт экен деп өзлөрүнүн мойнуна алып отурушат. Кийинки 2015 жылкы парламенттик шайлоодо кандай өткөнүн өзүңүздөр билесиздер. Ал жерде биз өзүбүздүн катарыбызга 40% ашык жалаң жаштарды киргизгенбиз. Бирок ошондо да сүйлөшкөндө сиздер менен жолуккан учурларда мен айттым эле. Биздин мамлекет, биздин бийлик жаштарды колдоп берүүгө мүмкүнчүлүгү жок, каалоосу да жок. Эмне үчүн? Себеп жаштардын колунда куркулдардай болгон акчасы жок. Биз бүтүн Кыргызстан саясий партиясы башкалардай болуп, көрүнгөн жерге казан асып, көрүнгөн жерден эт берип, көрүнгөн жерден арак куюп, элибизди сатып алганга караманча каршы чыкканбыз. Мына ошол мезгилде эсиңиздерде болсо, артка кайталы деген ураан менен чыктым эле. Көпчүлүгү түшүнгөн жок. Эмне үчүн баары алга чакырып атса, Мадумаров артка чакырып атат деп. Артка чакыруу деген гүлдөгөн Кыргыз СССРына, тартиптүү маданияттуу коомго, милициясы милициядай, соту соттой, аксакалы аксакалдай, мугалимдери мугалимдердей, окуучулардай болгон заманга кайтышыбыз керек. Биз улуу кыргыз касиетине кайтышыбыз керек. Биздин касиетибиз, биздин дүйнө таануу сезимибиз, биздин философиябыз таптакыр башка. Бүгүнкү күндө эмес. Бүгүн биз ара жолдо калган сыяктуубуз. Же тилибизден, же дилибизден, же мамлекетибизден бүгүнкү күндө пайда чыккан жок. Мындайча айтканда, биздин бараткан жолубуздун туура экендигин тарых дагы бир жолу бекемдеди. Бизди күнөөлөгөн учурлар болгон. Бардык партиялар прогрессивдүү болуп атат. Жалгыз гана Мадумаров көгөрүп ордунда турат, же болбосо артка кылчайып карайт деп. Эгерде арттагы турмушубуз керемет болгон болсо,
алдыбыздагы турган туңгуюкка караганда жакшы эмеспи? Муну дагы мезгил далилдеди. 2017 жылкы парламент президенттик шайлоодо дагы биз өзүбүздүн эркибизди көрсөттүк. Бир да жерге бир сом чачпай туруп, мына ушул акпейил күжүрмөн элдин аркасы менен миллиарддаган акчаларын чачкан азаматтар менен теңме тең чыктык. Бирок алар өзлөрүнө санын канча экенин каалаганча жазышып алды. Эсиңиздерде болсо 2011 жылкы президенттик шайлоодо мен айттым эле, президентти эл шайлаган жок, Корейдин кара жашыгы шайлады деп. Мезгил таразалады. Бааны сиздер бересиздер. 2017 жылкы президенттик шайлоодо жыйынтыгы боюнча мен айттым эле, бул президентти кыргыз элинин жумурай журттун президенти эмес, өзүнүн досунун президенти болду деп. Аны дагы бүгүнкү күндөгү чыр-чатактар далилдеп отурат. 1,5 миллиардка жакын сом акча каражат кетирди. Мындайча айтканда 24 миллион доллар кетирип, конституцияны да, мыйзамды да одоно түрдө бузду деп, ошол президенттин штабында отурган азаматтар биринин артынан бири сайрап чыгышы бүгүнкү күндөгү бийликке, ошол мезгилдеги шайлоого эч кандай абийир алып келбейт. Эсиңиздерде болсо, 15 октябрь күнү шайлоонун жыйынтыгы чыгары менен жарыяладым эле. Мындай шайлоолор менен мен макул эмесмин деп. Мына ошол мен макул эмесмин деген кыймыл түзөлү, улуттук кыймыл түзүлсүн деген сунуш менен чыктым. Мен сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү күндө ушул мен макул эмесмин деген кыймыл кулачын жайып, ар жагы Америкадан, бир жагы Россия, Казакстандан бери, Кореяда жүргөн биздин мекендештерден берки ушул мен макул эмесмин деген улуттук кыймылды колдоп, күн сайын катарыбыз өсүп баратканына биз күбө болуп келатабыз. Демек, биздин каалаганыбыз эмне? Чындык. Биздин каалаганыбыз эмне? Адилеттик. Момундай болуп, бизди эл катары көрбөстөн, киши катары көрбөстөн, ургулап, тепкилеп, акчалуулардын баары каалаганын жасайм деген иш-аракеттерге биз макул эмеспиз. Биз арамдыкка макул эмеспиз. Биз сатылууга макул эмеспиз. Бизди сатып алууга макул эмеспиз. Биздин адамдык кадыр баркыбызды тебелегенге макул эмеспиз. Биз кылым карыткан касиеттүү кыргыз элибиз. Биздин эркибиз бар. Биздин өзүбүздүн көз карашыбыз бар. Биздин өзүбүздүн каалообуз бар. Бизди мейли алтын капаска салгандан көрө, биз ээн эркин тоодо төрөлүп, боз үйдө торолуп өскөн элбиз. Биз эркиндикти гана тутабыз. Жараткандын гана алдында баш ийебиз. Жараткандын мыйзамдарына баш ийебиз. Көпөстөрдүн, байлардын, билеги күчтүүлөрдүн, күрөөздөрдүн каалоосуна эч качан баш ийип келген эмеспиз. Мүмкүн убактылуу кандайдыр бир деңгээлде алсызыраак болуп калган чыгарбыз. Бирок келечек биздики. Келечек биздики деп айтканымдын себеби, башка саясий партиялар ыдырап бөлүнүп аткан мезгилде биздин арабыз аябай бекемдеп баратат. Биз күндөн күнгө көбөйүп баратабыз. Эгерде башында бир тамчы болуп бара алган болсок, бүгүнкү күндө чалкайып жаткан көлбүз. Аны эч ким, эч качан, эч кандай акча менен, күч менен жеңе албайт. Биздин күрөш алдыда, биздин келечек алдыда, чындык ушундай чыркырап турганда, биздин мамлекетибиз ушундай бороондо калып үшүп турган мезгилде биз керекпиз. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы аба менен суудай керек. Мына ошол бүтүн Кыргызстанды күчүнө киргизип аткан мына сиздер. Дагы бир жолу сиздерди ушул бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Биздин партиябыздын катары өсө берсин. Жараткан ар кандай кырсыктардан өзү сактаган болсун. Калдайган калың элдин колдоосуна ээ болгон, үмүтүн актаган, ошолор барекелде деп батасын берип турган ак жолтой партия болушту бизге жараткан насип эткен болсун. Башка партиялар шайлоодон шайлоого чейин гана тым-тырс болуп, шайлоо күндөрүнө 30 күн калганда чыга калып, ар бир көчөлөрдөн чуркап жүрүп акча берип, ар бир көчөгө барып ун түшүрүп, май түшүрүп өзлөрүн көрсөтүп аткан болсо, биздин бүтүн Кыргызстан саясий партиясы түзүлгөндөн баштап бир күндө өзүнүн жумушун токтоткон жок. Бул бизге кадыр барк алып келет. Биз күчтүүбүз, сиздер менен күчтүүбүз. Биз биргебиз, биз жеңебиз. Бүтүн Кыргызстан эч качан бөлүнбөйт, ажырабайт. Биздин келечегибиз алдыда, жараткан өзү жар болсун.